Ташиев боюнча СМга председатель кылып койду. Мен Ташиев боюнча дагы ошол жерде видео обращение кылып сүйлөдүм да. Ташиев мындай жеңил генерал. Генерал деген кандай болуш керек? Генерал биринчи милицейский училищаны же академиясын бүтүп, лейтенант деген званияны алып, участковый болуп иштеп, анан РОВД, УВД начальниги болуп, анан барса ал таза генерал, таза полковник, ал должностторду басып өтүп. Тем более бул СМБ, бул жерге чекист барыш керек. Служба национальных безопасности. Булар эң биринчи бардык сырттан, ичтен келчү мамлекетке зыяндай безопасность алып келчүнү булар билиш керек. Анан мунун баары өзү туура эмес иш. Мисалга мен болсомчу, мен ошол председатель СМны же министр МВДны ичтеги бирөөлөрүнөн алып шайлаш керек эле. Ичте канча жыл ошол керек болсо СМны окуп келет. Илгери окуп келчү, сырттан башка тилдерди окуп келчү. Алардын мындай дегенде жерлери бар. Сага көз ачык келип да алдашы мүмкүн. Сен ошону аны да окушуң керек да, андан да күчтүү болушуң керек дегендейчи. Мисалга, ошого чейин окутат. Анан баягы туура эмес отурду, анан шайлоо жалпысынан да, эми анан дагы толуу сүйлөй берсек, анан эми мисалга Сыймык Чапкеевди деле Финполго алып барды. Бул өтө чоң учреждение, организация, Финполиция. Анан эми ал эмоциясы менен мисалга эч кандай иш кылганын да көргөн жокпуз. Ошондой өзү эми туура эмес. Мейли бул кыргыз көтөрүмдүү экен, эмне кылабыз? Кичине мисалга күткөнгө туура келет экен.